Бийлик коррупцияны түп тамыры менен жок кылабыз. Жемкорлор мамлекеттик кызматтарда иштебейт деп кезектеги убадасын берди. А бирок мамлекеттик системадагы, мыйзамдагы алишемдиктер керек болсо кайра эле паракорчулук же кайдыгерлик эл акысын жеген коррупционерлерге, оор кылмыш жасагандарга реабилитация болууга, жогорку кызматтарга кайтып келүүгө жол ачып жатат. Биз бүгүн далил менен айтып беребиз. Аты жөнүм Асель Шамилова. Саламатсызбы? Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант берем. Буларды биз ачык эле коррупционер айтып коебуз да, анткени күчүнө кирген топтолук бар да. Алар Кыргызстан аркылуу Тажикстан жана Өзбекстанга өтө турган ар бир унаадан акча алып турган. Шайлоонун алдында акталуу деген түшүнүк пайда болгон бизде. Мен өзүм ак пересектейм, керек болсо мен жогорку жигитчилик аралык маалыматтарды көрсөтүп бир карандарга барам. Коомчулуктагы шайлоо учурунда эргеп тандап коррупционерлерди шайлабашы керек деген ойдомун. Жок. Эмнеге? Көчөдөгү чөнтөкчү капчык же телефонуңузду уурдашы мүмкүн. А бирок кабинетте жылуу креслодо отурган коррупционер депутат сиздин балдарыңыздын келечегин жейт. Ошон үчүн мыйзамда коррупция оор кылмыштарга кирет. Ага карабай чоң коррупционерлер Ак үйдүн төрүндө депутат болуп отурат. Бул Нурлан Ражабалиев менен Абдывахап Боромбаев. Бул экөөнү биз ачык эле коррупционер деп атасак болот. Анткени Ражабалиев менен Боромбаев коррупция кылганын сотто мойнуна алып, бири 12 миллион, экинчиси 8 миллион сом мамлекетке төлөп кутулган. Бул эки депутат Раим Матраимов менен бирге Кыргызстан аркылуу Тажикстан жана Өзбекстанга өтө турган ар бир машинадан акча алып турганы аныкталган. Аларды айыптаган соттун чечиминде, мисалы, жашылча жемиш жүктөгөн жүк ташуучу автоунаадан $100-300, жабдык жүктөп келе жаткандардан $200-500, күнүмдүк керектелүүчү товар жүктөгөн машинадан $1000-1800 чейин алып турушканы жазылат. Ошондо орточо ар бир машинадан $500-дан $1000 чейин кырып турушкан. Бирок андан 9 ай убакыт өткөндөн кийин эле парламентке депутат болуп келишти. Кантип мындай болуп калды? Анткени мыйзам жол бербейт эмес беле. Кыргызстандын жазык кодексинин 336 беренесинде коррупция кылгандар, мыйзамсыз байып, мамлекетке зыян алып келгендер 15 жылга чейин камалары так жазылат. Анда элдин чөнтөгүнө кол салгандардын мал-мүлкү мамлекетке өтүп, бери жагы 3 жылга чейин мамлекеттик кызматка бара албай турганы бажырайып жазылып турат. Бирок Борбордук шайлоо комиссиясы Ражабалиев менен Боромбаевди соттуулугу жоюлган деп депутаттыкка талапкер болууга укук берген. Бул экөө соттуулугун 1 жылга жеткирбей, кантип жойгонун БШК териштирген да эмес. Ошол учурда алар кандай жол менен шайлоого бара жатканына эл дагы кызыккан, суроолор жаралган. Албетте, мыйзамда соттуулукту жоюунун өзүнүн эрежелери бар. Ал ошол эле жазык кодексинде жазылган. Соттуулукту жоюу үчүн жаза аткарылгандан кийин жок эле дегенде 3 жыл өтүш керек деп турбайбы? Ражабалиев менен Боромбаев 2021 жылдын февралында соттолгон. Анан ошол эле жылдын декабрында шайлоого аттанышкан. Конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Соронкулова Ражабалиев менен Боромбаевдин соттуулугу коррупция жолу менен жоюлуп кеткен деп шектенет. Буларды биз ачык эле коррупционер айтып коебуз да, анткени күчүнө кирген топтолук бар да, булар мойнуна алган да коррупциянычы. Мыйзамдуу түрдө 260 миң сом айып салынгандагы, бирок булар кандайдыр бир жол менен ошончо кызыкта булар оор кылмышка айыпталып аткандан кийин, мисалы соттуулугу 7 жылдары жоюлуш керек эле да. А булар болсо кандайдыр бир жол менен соттуулугу жоюлуп кетип атат дагы, булар немеге катышып калып атат да, неме шайлоогочу. Сиз айтыптыр, мына бизге МВДдан кагаз келди, муну соттуулугу жок деген кагаз келди депчи. Анан мен ошондо билгөмдө эми Ражабалиев соттолуп атканын Кыргызстандары билет. Ошондо тükeni дагы тükке да эле жок да, формально кагаз келип аткандан кийин каттады да, бирок ошондо дагы түк териштириш керек эле да. Бул кандайча кече эле соттолуп аткандан бул кандайча соттуулугу жоюлуп кетет деген маселе коюлуш керек эле дагы, текшерилиш керек эле да. А бирок чындап эле жоюлуп кетиптир. Бирок ал мүмкүн эмес да, мыйзам боюнча мүмкүн эмес да. Жоюшкан булар, жоюшкан, бирок ал деге да коррупциялык жол менен жоюлган да. Анткени кече эле соттолуп аткандан кийин кантип эле бүгүн шайлоого катышып калышы. Бул жерде эң негизги проблема өзүбүздө болуп атпайбы?
шайлоо коррупциясына да коррупция менен күрөшөбүз деп коебуз. Барысы эле коррупционер болуп кетсе берет да. Жанагы акча алып туруп шайлаган бул коррупционер эмне? Биз деле таза эмеспиз. Ошол акча алып шайлап аткан шайлоочулардын баары жескен коррупционердер. Болуп аткан азыр мамлекетте болуп аткан жешенин баары ошолордун кесепетинен. Ал эми саясат талдоочу Эмил Жороев соттолгондор алдын ала акталып алып, анан шайлоого аттанарын айтты. Мындай учурлар мыйзамдын чабалдыгы, сот органдарынын, адилеттүүлүк органдарынын, коомчулук, эл алдындагы жоопкерчилиги алсыз мамлекет катары таанытарын билдирди. Соттолуп, сот чечими боюнча ошо коррупция болобу же башка оор кылмыш мойнуна илинген, коюлган кишилер негизи мыйзам боюнча шайланууга укугу жок, эл өкүлү катары. Бирок ошондойлор шайлоонун алдында акталуу деген түшүнүк пайда болгон бизде. Кандайдыр себептер менен ошол эмесин ага чейин сот тарабынан коюлган күнөөсүн, жазасын жокко чыгарып алышат. Анан ошо шайланып келип атышат. Андайлар керек болсо кээде ошол аз эле 1-2 жылдын ичинде гана орун алып калып атат. Эгер ошол бир 10-20 жыл мурда болду, кандайдыр бир майда барат жаза берилген болчу деген болсо башка жөн болмок. Бир канча депутаттарыбыз коррупция боюнча же кызматынан одоно мыйзамсыз колдонуу деген сыяктуу берүүнүлөр боюнча жазаланып, анан 1 жыл 2 жылдын ичинде эле ошол жазасын жокко чыгартырып, акталды деген кайра шайлоого катышып келишкен. Анын баары элдер да билет, өздөрү да билет. Келип эле ошондой берүүнү менен соттолгон кишилер парламентте албетте эч камырабай коррупция жөнүндө, мыйзамдуулук жөнүндө ар кандай сөздөрдү сүйлөп отурушат. Кайсыл жерде гана болбосун ошол мыйзамдуулук чабал болсо, мыйзамдын үстөмдүгү алсыз болсо, анан ар кандай ошол бийлик органдарынын, сот органдарынын, адилеттүүлүк органдарынын коомчулук эл алдындагы жоопкерчилиги алсыз болсо, андай дайым болуп келген нерсе. Тилекке каршы, так ошонун негизинде биз мисалы үчүн кээ бир мамлекеттерде ошол демократиялык эмес, мыйзам үстөмдүгү орун албаган ошондой мамлекеттер деп тааныйбыз. Бул маселе кээ бир депутаттарды деле түшөлткөн. Быйыл жогорку кеңеште коррупция боюнча соттолгондорго мамлекеттик кызматтарда иштөөгө тыюу салуу тууралуу мыйзам сунушталган. Бул мыйзам долбоору боюнча соттолгондор да, соттуулугу жоюлгандар деле. Кыскасы, жемкорлор президенттикке жана депутаттыкка шайлана албайт эле. Алар үчүн Ак үйдүн эшиги түбөлүккө жабылмак. Мыйзамдын демилгечилеринин бири, жогорку кеңештин депутаты Медер Алиев, бул демилге жогорку кеңеште колдоо таппаганын билдирди. Бизде эгер адамдын соттолгондугу погашына судимость болсо, мыйзамда жол берилген да, же сот аркылуу акталып чыкса, кайра шайлоого катышууга укуктуу. Бирок сиз айтып аткан мыйзамды биз демилгелегенде коррупция беренеси менен ким соттолсо таптакыр президенттикке, депутаттыкка шайланууга укуксуз болуп калат эле. Бирок тилекке каршы ал мыйзам жогорку кеңештен колдоо таппады, өтпөй калды да. Негизи мен ойлойт элем, коомчулуктагы көзүн ачышы керек. Коомчулуктагы өзү жоопкерчиликти алганды билиши керек. Коррупцияга шектелген адамдарды Кыргызстан чакан мамлекет, бардыгы эле билет кимдин кандай кайсы жол менен мыйзамдуу байыганбы же мыйзамсыз байыганбы. Коомчулуктагы шайлоо учурунда эргеп тандап коррупционерлерди шайлабашы керек деген ойдомун. Кандай ойлойсуз? Коррупционерлер мамлекеттик кызматта отурган жерде өнүгүү болобу? Биз бул суроону экс-депутат Мирлан Жээнчороевго узаттык. Коррупция бул мамлекеттин өнүгүшүнүн, уюшкан кылмыштуулуктун бир форма менен эгерде айкалышса, бул мамлекеттин өнүгүшүнө жана мамлекеттин өзү как институт катарына эң чоң душмандардын бири. Ошол себептен коррупция менен мамлекеттик органдар, мамлекеттик укук коргоо органдары эң биринчи максаты ошол коррупция менен күрөш. Абзел мамлекеттик органдар түздөн-түз элге кызмат кылыш үчүн ал жерде өзүнүн кызыкчылыгын, өзүнө ыйгарылган укуктарды өзүнүн кызыкчылыгына эмес, элдин кызыкчылыгына. Элдин кызыкчылыгы бул мамлекеттин кызыкчылыгы деп тааныса болот. Түздөн-түз бюджетке түшкөн каражаттар үнөмдөөсүнө түз адрестик түрдө ал каражаттар элге жетиш үчүн, mesela жолдордун салынышында, мамлекеттик саламаттык сактоодо ошо дары-дармекти же ал ошол берген
тейлөөнү түздөн түз алыш үчүн, ортодо бөгөт түзбөгөн үчүн ошол тармактарда, вернее, ошол мамлекеттик кызмат берген тараптарда ошо дайыма күрөш болуп туруш керек. Мамлекеттик коррупцияга айыпталган же мамлекеттик коррупцияга аралашкан адамдарды кызмат абалы менен колдонгондорду ал жакта болбош керек. Эми коррупционер аттыккан депутаттарды бирден тааныштырып өтөйүн. Нурлан Ражабалиев бажы тармагында 2009 жылдан баштап иштей баштаган. Ал 6 жылдан ашуун убакыт Ош бажысынын ар кандай бөлүмдөрүндө, борборлорунда инспектор болуп иштеп жүргөн. 2015 жылдан баштап анын ташы өйдөлүп, тездик менен кызматтан көтөрүлө баштаган. А дегенде Түштүк Батыш бажысынын башчысы болуп, 1 жылдан кийин Ош бажысынын жетекчисинин орун басары болгон. 1 жылдан кийин эле Ош бажысынын башчысы болуп дайындалган. Ошентип мамлекетке зыян келтирди деп 2 миллиард сом төлөп, жазадан кутулган Райым Матраимовдун ордун шакирти баскан. Ошол учурда Матраимов жеген миллиондордун изи аныкталып, коррупциялык схемасынын бети ачылып турган чакта кайра эле Ражабалиевдин дайындалышы сын пикирлерге, коррупция боюнча дооматтарга жем таштады. Ошондо Ражабалиевдин бажы кызматынын башчысы кызматына чейин тааныш, таасири жок өз күчү менен жеткенине эч ким деле ишенген эмес. Аны футболду жакшы ойногону үчүн бажыга Матраимов алып келип, эми анын колу аркылуу абалды көзөмөлдөөнү көздөп жатканы шибегени капка каталбагандай эле айкын болчу. 2020 жылы Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовду кармап, анын 2015 жыл менен 2017 жылдар аралыгында түзгөн коррупциялык ири схемасына Нурлан Ражабалиев менен Түштүк Чыгыш бажысынын мурдагы жетекчиси, азыркы 7-чи чакырылыштын дагы бир депутаты Абдыбахап Боронбаев да аралашканын аныктаган. Абдыбахап Боронбаев тууралуу бир азырактан кийин сөз улайбыз. Азыр мен булар жасаган коррупциялык иштерди эсиңизге салам. Матраимов бажыда орун басар болуп турган чагында Ражабалиев Түштүк Батыш бажысынын башчысы болсо, Боронбаев Түштүк Чыгыш бажысын жетектеген. Алар Кыргызстан аркылуу Тажикстан жана Өзбекстанга өтө турган ар бир унаадан акча алып турган. 1-Май райондук сот 2021 жылдын 27 январында чыгарган чечиминде Ражабалиев Матраимовдун коррупциялык схемасына түздөн түз байланышы болгону жазылат. Ошондой эле жүктүн түрүнө жараша ар бир унаадан жолтоосуз өтүү үчүн пара алып турушкандары аныкталган. Ошондо орточо ар бир унаадан $500 $1000 чейин кырып турушкан. Ошондой эле документте Райымбек Матраимов баш болуп, Нурлан Ражабалиев катышкан функционалдык коррупциялык схемадан мамлекеттин жана коомдун кызыкчылыгына коркунуч жаралганы бажырайып жазылып турат. Нурлан Ражабалиев коррупциялык жол менен түшкөн каражаттан 12 миллион сом алганын тергөө көрсөткөн. Ошентип ал мамлекетке келтирилген зыяндын ордун толтурдум деп 12 миллион сом, андан кийин сот чечими менен дагы 260 000 сом төгүп кутулган. Башкача айтканда, ал коррупционер экенин мойнуна алган. Ошентип январь айында коррупция беренеси менен соттолгон Нурлан Ражабалиев ноябрда депутаттыкка шайлоого аттанды. Ражабалиев номер 2 бир мандаттуу Баткен округунан 6556 добуш менен депутат болду. Анткени менен бул шайлоо да чыр менен коштолуп, Ражабалиевдин атандаштары шайлоонун жыйынтыгын тааныбай турганын айтып чыккан. Алар Баткендеги шайлоо таза өтпөгөнүн, добуштар бурмаланып кеткенин билдиришкен. Шайлоо учурунда Баткен медиа борбору талапкерлер арасында дебат уюштурган. Анда Наманжан Аркабаев Нурлан Ражабалиевке соттолгон адамдын депутат болууга моралдык укугу барбы деген суроону кабыргасынан койгон. Анда Ражабалиев былк этпестен мен жигитчилик кылдым, эл алдында акмын деген. Мен өзүмдү ак көрсөтөйүн, керек болсо мен жогорку жигитчилик моралдык баалуулуктарды көрсөтүп бир карандарга барам. Ражабалиев депутат болгондон кийин деле Матраимов менен байланышын үзгөн жок. Алсак ушул эле жылдын 27 августунда муфтияттын жаңы имаратынын ачылышы болгондо ага жанаша басып, жакшы көрүнгүсү келген бир топ экстер менен депутаттарды көргөнбүз. Алардын катарында Нурлан Ражабалиев дагы бар эле. Эми Ташиев Матраимовду мафия деп, уюшкан кылмыштуу топ, коррупция менен байланышы барлар тазаланат деп катуу убада кылды. Убаданын өтөөсүнө чыгат деп ишенип туралы. Ал арада биз депутат Нурлан Ражабалиевдин өзүнө чалдык. Матраимов мафия түздү деп, Ташиев аны менен байланышы бар болгондорду өздөрү эле кызматтан кетсин деп айтты да. Анан сиз мандатыңызды тапшырасызбы? Жок, тапшырбайм. Ошондо эми ушул азыр Матраимов мамлекеттин казынасына кол салганын мойнуна алды да.
Анан сиз дагы анын мафиясына тиешиңиз бар экенин баардыгыбыз эле билебиз. Мына болайлыбы? Атыңыз ким дедиңиз? Асель, Асель, мен ушуга комментарий бербей эле коеюнчу. эмнеге? Жөн эле. Эмнеге себебин түшүндүрсөңүз? Жөн эле комментарий бербей эле коеюнчу. Сиз азыр ошол жерде депутат боло турганга моралдык укугум бар деп эсептейсизби? Ооба, эсептеймин. Андан ары комментарий бербей эле коеюн, Себебин түшүндүрсөңүз. Нурлан мырза. Өзүңүздөр көргөндөй Нурлан Ражабалиев биздин суроолорубузга жооп берүүдөн баш тартып, бул боюнча комментарий бере албайм деп телефонду өчүрдү. Ражабалиевго мейли анча-мынча маселе көтөрүп калат. Андан айырмаланып такыр эле ооз ачпаган, көз көрүнөрлүк маселе көтөрбөгөн, башкача айтканда балык депутат Абдыбахап Боронбаевди айтуунун кезеги келди. Ал убагында Матраимовдун оң колу саналчу. Боронбаев бийликчил Атажурт Кыргызстан партиясынан депутат болду. 55 жаштагы эл өкүлү эмгек жолун Оштогу керек жарак коомунда баштап, 1996 жылдан бери эле бажыда ар кайсы кызматты аркалаган. Түштүк жыгыш бажысын жетектеген. Дал ушул кызматта турганда коомчулукка аты чыккан. Анын 5 февралда чыккан сот актысында мамлекеттин казынасына кол салган Матраимов менен ортоктош болгону жазылган. Документте Боронбаев 2015 жылдан 2016 жыл аралыгында бажыда башчы болуп турган учурунда коррупциялык схеманы иштетип, көмүскө астында киреше көрүп, мыйзамсыз байыганы, муну менен мамлекетке зыян келтиргени көрсөтүлгөн. Ошентип Абдыбахап Боронбаев мамлекетке 8 миллион сом төлөп кутулган. Боронбаев депутат болуп келгени бир демилге айтып, же элдин көйгөйүн козгогонун уккан жокпуз. Негизи шайлоодо талапкерлер элдин астына чыгып, программасын айтып, ар кандай убадаларын берип, элдин ишенимин алгысы келет. Биз Атажурт Кыргызстан партиясынын социалдык тармактардагы баракчаларынан карап, Боронбаевдин деги бир шайлоочулар менен жолукканын же сүйлөгөнүн көрө албадык. Мандат алып ант бергенден башка эч бир кабар учурата алган жокпуз. Мен тарых таржымалын башынан баяндаган бул эки депутат коррупция менен соттолуп, мамлекетке чыгым келтиргенин мойнуна алган адамдар. Экөө кантип депутат болуп калды? Биз Абдыбахап Боронбаевке чалдык. Сиз эми түштүк чыгыш бажысын жетектеп отургансыз, анан кийин Матраимов менен байланышыңыз бар экени, коррупциялык иштерди чогуу жасагандарыңыз сотто дагы далилденген. Сиз мандатыңызды тапшырасызбы? Siz kayaktan çalıştım dediniz? Медиа каптан. Yok. Süreçpeymişsiniz ben. Эмнеге? Сиз азыр депутат боло отурганга моралдык укугум бар деп эсептейсизби? Өзүңүздөр көргөндөй Абдыбахап Боронбаев дагы биздин суроолорубузду угуп укпай телефонду өчүрдү. Биз бул депутаттардын өздөрүнүн пикирин угуу үчүн чалганбыз. Бирок алар өздөрүн коргогонго дагы жараган жок. Бул эки депутат учурда өлкөнүн келечегин, элдин тагдырын чечкен кызматта, трибунада отурушат. Мисалы, көңүл чордонунда калган эң чогулгандуу мыйзамдарды карасак, булар эч ойлонбой эле кнопка басып отургандай. Казино ачууга жол берген мыйзам коомдо катуу нааразычылыктарды жаратып, митингге чыгып, эл каршылык көрсөткөн. Кемпир-абад суу сактагычын Өзбекстанга өткөрүп берүү тууралуу мыйзамы бир топ чуу жараткан. Өткөн жумада эле тууну өзгөрткөн мыйзам дагы коомдо сын пикир жаратты. Ошондо деле бул эки депутат унчукпай баарына макул деген добуш беришкен. Анысы аз келгенсип коррупцияны ашкерелеп, булардын былыктары менен кылмыштарын элге айтып берген журналисттер менен дагы күрөшүп, алардын оозун басканга аракет кылып жатышат. Ражабалиев менен Боронбаев Нарматова менен чогуу чет элдик агент мыйзамын демилгелеп жатышат. Карасаңыз, булар элге жардам берген экономикалык, социалдык, маданият, спорт, илим-билим жана кайрымдуулук, бизнес тармагында активдүү иш алып барган бейөкмөт уюмдарга чет элдик агент деген мөөр баскысы келет. Деги эле чет элдик агент мыйзамын демилгелегендердин баары коррупцияга түздөн-түз байланышы бар же коррупционерлер менен шерик болуп чыгууда. Анан былыктары, коррупциялык кылмыштары аныкталып калган эски жана азыркы чиновниктер албетте эркин журналисттердин оозун жапкысы келет. Ар кандай мыйзамдар менен эркиндигин бууп, аларды жок кылууну көксөйт. Анткени эркин журналисттер алардын же табакташтарынын бетин ачып, ашкерелеп жатпайбы? Эгерде журналисттик иликтөөлөр чыгып, алардын коррупциялык иштеринин бети ачылып, кылмышы далилденбегенде, балким бул эки депутат дагы эле сүлкүлдөп бажыда эбегейсиз суммаларды сугунуп, уурдап жүрө бермекпи? Бул депутаттардын шайланганына 2 жыл толду. Эч кимге жашыруун эмес. Эми алар кийинки шайлоого даярдык көрүп башташат. Эл өкүлүбүз дегендер кандай мыйзамдарды жазды? Алар кайсы иштерди аткарып, кайсы маселелерди чечти? Жүрүм туруму кандай болду? Депутаттын ким рубрикасында айтып беребиз.
Бүгүнкү чыгарылышты мен Асель Шамилова алып бардым. Эми кийинкиде кайсы депутат тууралуу айтып берели? Комментарийге жазыңыз, каналга катталып видеону бөлүшүңүз. Аман туруңуз.